Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү сабагыбызда кыргыз эл жазуучусу, драматург Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты жана балдар адабияты боюнча Андерсон атындагы эл аралык сыйлыктын ээси Шүкүрбек Бейшеналиевдин өмүрү чыгармачылыгы менен таанышабыз. Шүкүрбек Бейшеналиев 1928 жылы 25 октябрда Кыргызстандын азыркы Нарын облусуна караштуу Актала районундагы Куртка айылында туулган. Шүкүрбек Бейшеналиевдин балалык чагы улуу ата мекендик согуштун жылдарына туш келгендиктен турмушка эрте аралашкан. 12-13 жашынан тарта колуна калем кармап, чыгармачылыктын түйшүгүн тартып баштаган. Толук эмес орто мектепти башкача айтканда 7-классты бүтөөрү менен эмгек жолун баштоого аргасыз болгон. Шүкүрбек Бейшеналиевди атак-даңкка жетелеген чыгармалары менен таанышабыз. Чыныгы достук, Таалай жолу, Болот калем, Даңкка жараша жүк, Кычаан, Ак тайлак, Мүйүздүү козо, Чабалекей, Аманат, Сарыбайдын уулу, Сүзөнөк козо. Болот калем романы жазгыч акын Тоголок Молдого арналган. Жазгыч акындын адамдык, инсандык өмүрү көркөм сөздүн күчү менен акын агартуучунун көркөм кайталангыс образы ачылган. Ал эми Кычаан Мүйүздүү козу повести дүйнө жүзүнө чыгаан балдар жазуучусу катарында таанылуусуна чоң түрткү болгон. Бейшеналиевдин чыгармаларынын ичинен жогоруда аталган Кычаан жана Сүзөнөк козу аңгемелери дүйнөнүн бир нече тилдерине которулган. Шүкүрбек Бейшеналиевдин биринчи чыгармасы 1941-жылы колхозчу гезитине жарыяланган. Ал чыгармасында фронтко жылуу кийим камдаган тылдагы адамдар тууралуу жазган. Ошондон тартып анын макалалары, очерктери, ырлары облустук, республикалык гезиттерге үзгүлтүксүз жарыяланып турган. Колхозчу гезитинде кабарчы болуп эмгектене баштайт. Чыныгы достук повестине 1950-жылы республикалык конкурстун биринчи сыйлыгы ыйгарылган. Мүйүздүү козу китеби эл аралык Андерсон атындагы ардак дипломго татыктуу болгон. Шүкүрбек Бейшеналиев драматург катары да белгилүү. Анын Уядан учкандар, Бойдоктор, Кычаан, Тоо койнунда гүл, Тоо канышасы, Дос, Мейман, Уста шакирттер, Кайра жашарган өмүр, Багынбас акын пьесалары театрларда коюлган. Мындан сырткары Шүкүрбек Бейшеналиев орус элинин улуу жазуучуларынын кыргыз тилине которгон котормочу да болгон. Мына ушундай зор чыгармалары үчүн Шүкүрбек Бейшеналиев эл достугу ордени, улуу ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн медалдар менен, ошондой эле Кыргыз, Украин өлкөлөрүнүн жогорку кеңештеринин ардак грамоталары, Монголия, бүткүл дүйнөлүк тынчтыктык коргоо советинин, бүткүл союздук достук коомунун тынчтыкты коргоо ишиндеги салымы үчүн ардак грамоталары менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шүкүрбек Бейшеналиев 2000-жылы көз жумган. Эгерде быйыл көзү тирүү болгондо 92 жашка чыкмак.